комуз, жетиген, ооз комуз, пианино жана аккордеон — бул аспаптар менин жан дүйнөм, алар менен сырдашам дейт Бактыгүл Абдисаламова. Ал кичинекесинен музыкалык аспаптарга кызыгып, аларды окуп үйрөнгөн. Бактыгүл Абдисаламова музыкалык билимин өнүктүрүүгө 15 жылын арнады. Ал бул аралыкта улуттук жана классикалык аспаптарда, өзгөчө унутта калган жетиген аспабын үйрөнүп, жаңы чыгармалары менен элге таанылып келет. Бул комуз аспабын бүтүргөн соң, анан жетиген аспабына кызыгуум артты. Албетте азыркы күнгө чейин жетиген аспабын изилдеп, күүлөрдү жаратып, чертип, кандай күүлөр чертет, кандай жанрдагы күүлөр, ырларды аткарса жакшы болот. Жана бул жетиген аспабын унута калгандыктан эң негизги максат пропагандалоо, кийинки келечек муңга өткөрүү. Каарманыбыз учурда өзү сыяктуу жаштардын башын бириктирген топ түзгөн. Алар бир катар эл аралык сынактарда Кыргыздын улуттук музыкалык аспаптарын даңазалап келет. Комуз көтөрүп, анан жетиген көтөрүп, анан жаамды көтөрүп жүргөнүмдү көрүп эле окуучуларым биз дагы үйрөнөт элек деп суроо талаптар көп болду. Борбордогу ар кайсы мектептердеги балдар дагы. Бирок тандап көпчүлүгүнө көп мындай убакыт бөлүнгөнгө убакытым болгон жок. Анан ошондуктан бир ансамблдын составын 10 баладан түзүп эле 2020-жылы ансамбльдү түздүм. Мынакей азыркы күнгө чейин Польшада, Италияда, Казакстанда, Өзбекстанда, бир топ ушул чет мамлекеттерде болуп өткөн, Америкада болуп өткөн конкурстардан баш байге менен биринчи орунду алып, мени кубандырды. Бактыгүл айым улуттук аспаптарда кол ойнотуп, алардын муундан муунга мурас катары сакталуусуна салым кошууну өзүнүн ыйык милдети катары санайт. Аны менен катар улуттук оюндардын да өнүгүүсүнө өтө ынтызар. Ал кыргыз элине жаачы кыз катары да таанылып келет. Буга чейин 2 ирет жаа атуу боюнча республикалык мелдеште алтын медалга татыган. Абдан аралыктагы түрлөрү көп. Эң негизгиси түз туруп атуу, ушундай жана мен сизге көрсөткөндөй. Экинчиси бутага тескери карап туруп бурулуп атуу. Азыр ошону көрсөтүп бербесизби? Тескери карап туруп, кадимкидей эле тескери карайсың, анан бурулуп ошо бутага атылат. Анан үчүнчү түрү, мына өзүңүздөр көргөндөй, бул тизелеп туруп анан атылат. Бактыгүл Абдисаламова Баткен районунун Карабулак айылында төрөлгөн. Алгачкы билимди айылдагы музыкалык мектептен алган. Изденүү жана талыкпаган аракети менен талантын ташкындаткан каарманыбыз жакында эле өлкө аймактарын кыдырып, элге өнөрүн тартуулап келген. Ал алдыда кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын даңазалоону уланта берерин айтат. Айжамал Абдыкарова, Бекбол Бакыт уулу, Салам медиа.